Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз Кара Балта шаарындабыз. 7 каналдагы таланттуу апалар телепрограммасына ар дайым катышып, өз салымын кошуп элге талантын тартуулап жүргөн Кара Балта шаарындагы Турар Кожомбердиев атындагы Даткайым апалар тобу бүгүн атайын 3 жылдык концертин берген атат. Бул концертке апалар тобунун күйөрмандары, жакындары жана ошондой эле бийлик өкүлдөрү да келип катышууда. Концерт кандай өтөт? Алдыда сиздер менен чогуу биргеликте көрмөкчүбүз. Даткайым тобун ачканы 3 жыл болду. 3 жылдан ашып калды. Анан бир ошо өзүмдүн элим журтума, ошо Кара Балта шаарыма бир отчет концерт берейин деген ойдо болчумун. Кудайым буюрса ошо ишке ашып, бүгүнкү ошо отчет концертинде элдиге тартуулап отурам. Жети Дубандан келишти, өзүбүздүн акимибиз, зам аким, мэрлерден келип атышат, Аксыдан келип, Шайра апалардын жетекчилери келип атышат, партиянын лидерлери келип атышат, ветеран каарылардын төрайымдары да келип куттуктоо немесин айтып, аябай чын жүрөктөн айтып кетишти. Баарына ыраазычылык билдирем. Ошо жашынакы алтында болгон убактыларын бөлүп, ошо Даткайым тобуна көңүл болуп келгендерине ыраазычылык билдирем. Маалым болгондо биздин Жайыл районунда Кара Балта шаарында улуу акын Турар Кожомбердиевдин ысымын алган ушу Даткайым тобу отчеттук концертин берип атат да. Анан бул концерт негизи буга чейин биз билгенде буга чейин көп жылдар бою деле ушинтип дайым элди чогултуп ушундай отчеттук концерттер болуп турчу да. Биз ал убакта мен илгери бир жаш кезекте бир келип кеткем да, бир анда ылдыйкы бир ДКда болгондо ошол жакта бир программасы болгон, ошого катышкам. Андан кийин угуп жүрөбүз, көп жерден угуп жүрөбүз. Жакшы программада концерттер уюштулуп атат. Анан биздин бүт ошо коомдук иш-чараларда ар дайым ушу Даткайым концертте топтун апаларыбыз, ушу эжекелерибиз ар дайым ушу активдүү катышат. Мамлекеттик иш-чараларга, мына мисал алсак, азыр ушул Ак калпак күнү майрамы болобу, жазуучулар күнүндө болобу, же кыргыз тил майрамы болобу, мамлекеттик тил күнү 23 сентябрда турабы, ошондой эле улуу жеңиш майрамы күндөрү болот. Эгемендүүлүк майрамдарда ар дайым ушул Даткайым тобу мындай активдүү өздөрүнүн жакшы позициясын көргөзүп, мамлекеттик багыттагы, маданий багытты, мамлекеттин саясатын, маданий жагын аябай колдоп, ар дайым жардам берип келишет да. Анан биз мындай ар дайым таланттарды өзүбүздүн ушул Жайыл районунан чыгып аткан жергиликтүү ушул таланттарыбызды ар дайым колдошубуз керек. Аябай сонун күн болуп атат, сонун концерт, эми ыраазымын. Биз баарыбыз туугандардын баары келдик, Бишкектен биз келдик. Бул чыгармачылык топтун түзүлүшүнө биз абдан сүйүнгөнбүз. Ошондой эле азыр деле ошондой эле сүйүнүп атабыз, чын айтканда. Ушул топту жетектеп жүргөн Бешенбаева Гүлбара эжеге аябай ыраазыбыз. Дагы ыраазычылык айтып биз ушу ардак грамоталарын тапшырдык. Ушу канча жылдан бери өздөрү эле бүт демилге көтөрүп, инициатива көтөрүп, өздөрү эле ушу аракет кылып жүрөт, чын айтканда. Мен биринчи жолу Турар Кожомбердиевдин кыздары деп чыкканда чын таң калгам. Аябай таң калгам. Андан кийин көп кишилер да таң калды да, силер өзүңөр түздүңөрбү деп. Биз ошо даже оюбузда болбогон эмелер пайда болуп, ушундай топ пайда болгонуна аябай Кудайга ыраазыбыз да. Biz buga çeyin жүрдүк. Анан биз чекирип калды. Анан биз официальный түрүндө Кыргызстан коммунисттик партиянын атынан Даткайым ырчы тобунун жетекчисин куттуктап келелик деп чечтик. Ардактуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй бүгүн Турар Кожомбердиев атындагы
Даткайым апалар тобунун отчеттук концертин көрдүңүздөр. Бүгүн концертке келген коноктор кучак толоо гүл менен жалпы биздин таланттуу апаларыбызды сүйүнттү, кубантты. Алдыда мына ушундай таланттуу апаларыбыз Кара Балта шаарына эмес, жалпы республика боюнча өздөрүнүн өнөрлөрүн, таланттарын дагы тартуулай бермекчи.